Саламатсыздарбы? Биз бүгүн мындай подушкага чехол токуйбуз. Бул баланын подушкасы, бирок азыр чоң болуп көрүнүп атат. Ушуга эле мындай жиптен, Alize Puffy'ден чехол токуйбуз. Эң алгач эле биз узундугуна карап алабыз. Мисалы, мындай кылып жипти коюп алам. Жана бул жагынан бир петелька көбүрөөк алам, анткени кененирээк турсун үчүн мындай санап алабыз. Мынакей достор, мен подушканын узундугун алсам, бир 24-25 петелька чыкты. Узундугун метри жок эле эме кылдым. Көрдүңүздөр, узун 26 петелька алдым, кененирээк болуш үчүн. Эми мен биринчи тарабын лицевая кылып токуп алам. Андан кийин экинчи тарабында башка узор менен токуп кетем. Лицевайда билесиздер, жөн гана биринин арткасынан бирин өткөрүп. Ушинтип аягына чейин токуп алабыз. Мынакей мен аягына чейин чыгарып алдым. Баарын токуп алдым. Эми кандай кылабыз? Эми подушканы коюп көрөбүз. Коюп көрүп, анын узундугу канчалык, туурасынын узундугу де. Ошонун ошол узундугуна жеткичекти ушундай кылып лицевай кылып токуп кете берем. Мынакей достор, мен уже подушканы толук жапканга чейин токуп алдым. Эми жаңы жипти кошум, түз кошуу башталат. Ушул бетине мага уже бир моток кетти. Экинчи тарабына дагы бир моток кетет. Мынакей биз уже акыркысына жетип калдык. Эми бул жерде менде кичине жип ашып калды. Бирок мен муну үзүп салбай сиздерге башка жип кошуу, башка түз кошууну көргөзүп берейин дедим. Ошол түз кошуу менен эле кайра башка эмени улап кете беребиз. Сиздерге плед улоону жана түз кошууну көргөзүп кетем. Бул биринчи жолу мындай петелькаларды жазып, мындай куйрук кылып аласыздар, эки жактан тең. Андан кийин гана байлап, эки жолу байласаңыздар жакшы. Катуу тартып коесуздар. Мындай кылганда катуу тартылып билинбей калат, куйруктарың болсо жазып алып коесуздар. Дагы бир жолу бар. Бул экинчи жолу, бул ийне жип менен экөөнү бириктиребиз. Мен азыр анча катуу тартпадым. Сиздер катуу тартып бышыракка байласаңыздар жакшы чыгат. Эми жазуусун экинчи бетине, чехолубуздун экинчи бетине өтө берели. Ал эми биздин жазуубуздун экинчи тарабына мен волна узорун алдым. Ошондуктан токуп баштайбыз. Мынакей бурап петельканы, андан кийин аркасынан алып чыгып коебуз. Бурап. Негизи башка узорлорду дагы алып токсаңыздар болот. Экинчи түскө өтүп баштады уже. Ушинтип жөн гана бурап гана алып өтүп кое беребиз. Волна узору дагы эң оңой узорлордун бири, билесиздер. Мынакей эки түстүн кошулган жерин көрсөңүздөр, сонун болуп чыгат экен. Эми сиздерге экинчи рядында көргөзөйүн да, андан кийин өз алдыбызча токуп алалы. Экинчи рядындагы жөн гана бурап, аркасынан рабочий ниттен алып өткөзүп кое беребиз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Уже башкача узор болуп баштады. Бул жак буралып, сонун болуп чыгат. Волна узору да аябай сонун чыгат. Сүрөткө жана бакындай летний сәл күн ысык мезгилдерге ушундай летний чукарак кылып токсоңуздар же аралары ачык болгонго дагы жакшы чыгат.
мынакей биздин узорубуз. Көрдүңүзбү? Сразу айырмасы билинет. Андан кийин биз экинчи рядыбызды бүтүп алдык. Бул жагда соон болуп чыкты. Мына жеринде биздин смешанный болуп соон болуп чыгат экен. Эми калгандарын өз алдыбызча кичине токололу, андан кийин жолугабыз. Мынакей достор, биз чехолубуз бүтүп калдык. Бул Свая гладь тарабы. Эми бул жагы көрдүңүздөрбү? Мынакей биздин баягы кошулган жерибиз, түстөрүбүздүн мына ушундай соон болгон чехол чыгат. Башка узорлорубузду колдонсоңуздар да аябай соон болуп чыгат. Мынакей. Эми бул чехолду кандай кылып жабабыз? Эң биринчи эле эки жагын алып бириктирип баштайбыз. Ушул жерин көргөзөйүн. Мынакей биздин узун тарабыбыздан ушул жерлер мына петелькаларды алып чыгып жабышыбыз керек. Эки чекесин болсо кое турабыз, андан кийин жабабыз. Мынакей биз биринчи токогон жагыбыз, лицевой жагыбыздан дагы бирден алып петельканын мурунку жиптин петелькаларын алып чыга баштайбыз. Аягына чейин ушундай кылып алып чыгып алабыз. Мынакей карасаңыздар, биз жериндеги ачык болгон жеринен ушундай петелькаларды алып чыгып баштайбыз. Мынакей мен баардыгын чыгарып алдым мындай кылып. Эми жөн гана плит жапкандай сыяктуу эле жаап кете берем. Мынакей. Биз мына жерин азыр жазып жиберебиз. Мынакей ушул бойдон кое турабыз. Көрдүңүздөрбү, аябай соон болуп жабылды. Подушкабыз сизерге көрүнүп атабы? Биздин подушкабыз кичине узунураак. Эми бул жак тарабы. Жери жабылганы ушундай болуп, красивый болуп чыгат, оригинальный болуп. Эми бул эки тарабын кантип жабабыз? Мен ушул мына ачкан жиптен кантип жапса болот, ошону көргөзөм сиздерге. Эң биринчи эле ушул жипти мындай узун жип кылыш керек. Ошон үчүн мына ортолорун кесип узартып чыгабыз. Мынакей достор, мен жипти узартып алдым. Көрдүңүздөр, кичине эле петлялары ушундай узун болгон жип чыгат. Келиңиздер, эми чекесин жаап баштайлы. Кантип жабабыз? Мынакей. Чекесинен эң биринчи мына жердеги үстүнгү тешигинен алып чыгабыз жипти. Мынакей алып чыгып алдык. Эми ушул жипти кийинки петлянын экинчи жагынан алып чыгабыз. Бул жагынан болсо эки тарабынан бирден петлянын эмесинен алып чыгып кете беребиз. Көрдүңүздөрбү? Кайрадан. Эки тараптан алып, мына жерде тешиктеринен алып келип, кайра алып чыгып жаап кете беребиз эки тараптан тең. Мынакей мындай тартып койсок билинбей калат, көрдүңүздөрбү? Тартып коебуз. Андан кийин ушинтип алмаштырып кете беребиз. Көрдүңүздөрбү? Жабылышы ушундай аягына чейин чыгарып алабыз. Мынакей достор, мен баягы жаап келген, бүтүп келген жерге жеттим. Бул жерде дагы бүттүк. Карасаңыздар, соон болуп жабылды. Эч нерсеси билинген жок. Эми бул жагын кандай кылып бекитебиз? Мына жиптей кылып эле бул жак жиптерди дагы кыркып алабыз.
Мынакей кырып алдык. Эми караңыздар. Эми мына бул жакта ашкан жипти дагы бул жака киргизип чыгарып алабыз дагы. Эми пышык кылып байлап коебуз. Эң биринчи мына экөөнү байлап алалы. Пышык кылып байласаңыздар мындай кылып билинбей ичине кирип кетет. Бул чехол болгон үчүн ушундай кылып эле байлап коебуз. Мынакей. Көрдүңүздөр, эки жолу тартсам дагы билинбеди. Эми муну дагы ушундай кылып катуу байлап коебуз. Мынакей, өзүнчө куйрук болуп калды. Ушул бойдон калтырып койсоңуздар деле болот, бирок кааласаңыздар жөн гана ашчасын кыркып саласыз. Мынакей. Билинбей калды. Эми дагы бир жолу өзүбүздүн подушкабызды карап көрөлү. Мынакей, бул жагы полностью фиолетовый болду дагы. А бул жери фиолетовый, анан сары цвет. Бул жер дагы аябай мага жакты, оригинальный болуп чыгат экен. Мына эки түстү кошкондо. Эми бул жагын мен бул жагын ачык калтырайын деп чечтим. Полностью ачык эмес, жөн гана бул жерден мен мыналдан ашкан жиптерди алып жөн гана байлап коемун дагы. Эгерде чехолду чечкенге туура келип калган болсо, ошол жиптерди алып туруп эле подушканы алып кайра жууп, чехолун кайра салып коем. Же болбосо бул жерге топчу кадап койсоңуздар болот. Топчу менен мындай кылып өткөрүп койсоңуздар да болот. А мен болсо ушундай ашкан жиптерди, жөн гана ушул жиптерди мындай кылып байлап коем. Мынакей, билинип турат бул дагы. Кичинекей балдар болсо буларды таппайт деле. Эгерде чоңурактар болсо топчу коюп койсоңуздар жакшы. Же болбосо бул жагына окшотуп эле полностью жаап салсаңыздар да болот, бирок анда чехол чыгарышы кыйыныраак болуп калат. Мынакей, биздин чехолубуз бүтүп калды. Бул жакта бабочка кылып байлап койдук. Мынакей көрсөңүздөр, эки жеринен байлап койдум.